Аймактарда жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жатканы менен бир жагынан табигый кырсык кыстап көптөгөн эгин талааларын сел жууп кетти. Мындай учурда эл менен кошо жарышып чуркап, жеңилин жерден оорун колдон алуунун ордуна өкмөттүн облустагы өкүлдөрү уктап жатат деп эл өкүлдөрү нааразы. Өкмөттүн аймактардагы гана өкүлдөрү уктабастан борбордук аппараттагылар деле кыйратпай жатканын депутат Кенжебек Бокоев белгилейт. Айтымында региондорду өнүктүрүү демилгесин ооздоганы айтылып, көзгө көрүнөрлүк өзгөрүү жасала элек. Кээ бир губернаторлордун кабинетинен чыга элек. Жаз болду, өндүрүштү кыдырыш керек, айыл чарбасын кыдырыш керек. Ошол эле курулуш иштери эмне үчүн токтоп турат? ОЗУПга тендерлер эмнеге өтпөй атат? Ошол маселени Мурат Картайбекович көзөмөлгө албасаңыздар, күзүндө баягыдай эле ОЗУПга даярдык болгондой эле бир көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн да. Же президент өзү жазасын деп айткыла, же болбосо силер реализация кылгыла да. Бир нече ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча маселени айтып кетейин. Административно-территориалдык реформаны жасоо үчүн саясий эрк гана керек силерде. Ар кандай түрдүү программалар жана башкалар бул боюнча дайын. Аты эле айтып турат реформа деп. Биз укрупненияга барышыбыз керек. Алдыңкы 5 жылда кадрдык тартыш болоорун болжогон депутаттар азыртан алдыңкы окуу жайларды бүтүргөн жаштарды иш менен камсыз кылуу зарылдыгын белгилешет. Өкмөт мамлекеттик органдарда оптималдаштырабыз деп тажрыйбалуу адистердин баарын кыскартып жатат. Тааныш билиш аркылуу ордунда калган чабал адистер кыйратып деле иш бере албайт деген эл өкүлдөрү. Мындай көрүнүш өзгөчө бажы тармагында жүрүп жатканын айтышууда. Үчүнчүсү мына Оңолбеков деген кишини бажыга алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болду элек кызматкерлердин бардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, бүт ошо понижение кылып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүн билемдик башкалмандык кылып атат. Мына оштон ишкерлер дагы, айдоочулар дагы кайрылып атат. Мурдагыдай система бизде кайра башталды дейт. Жанагындай транзиттик жүктөргө акча чогултуу кайрадан башталды деп атышат. Кадр тартыштыгы өзгөчө жаштардын орду медицина тармагында өксөйт. Аймактардагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дээрлик адистер жок эсе. Катаал шарт аз айлык алып тажрыйбасын арттыруунун ордуна жаш медиктер коңшу өлкөлөргө чыгып иштөөнү туура көрүшөт. Биз ар дайым айтабыз, дарыгерлерди колдойлу, дарыгерлердин айлыгын көбөйтөлү. Мына мен жакында эле Таласка барып келдим, Ноокат, Кара Суу, Өзгөн, бардык жерде биздин үй бүлөлүк дарыгерлер жетишпейт. Дарыгерлердин өлкө боюнча 79% пенсияга чыккан, же пенсияга чыгайын деп калган. Дарыгерлер ушунчалык жетишпейт, анан биз ал жерден агылып атат. Айрыкча Таласта мисалы үчүн коңшу Казакстанга эртең менен барып кайра келип иштеген дарыгерлер толтура. Себеби дегенде ал жакта айлык жогорурак. Кыскартуу жөрөлгөсү массалык маалымат каражаттары тармагында да активдүү жүрүп жаткан кез. Облус жана райондук деңгээлдеги жергиликтүү гезит басылмаларды жоюу маселеси көтөрүлүүдө. Бирок бул демилгеге эл өкүлү Рыскелди Момбеков караманча каршы пикирин билдирет. Айылдагы кемпирдин айфону жок да. Тоодогу чабандын ноутбугу жок да. Алардын маалымат алуу укугун силер чектеп атпайсыңарбы? Эмнеге кыскартып атасыңар? Силер бөлгөн каражат ал жакка болбогон тыйын. Эгер ошончолор жойгуңар келсе, каражат бербей койгула, жойбой эле койгула. Алар өздөрүн багып кете турган неме атат. Айтып атат. Суранып атат. Бизди жойбой эле койсун дейт. Каражат бербей эле койсун дейт, жанагы болбогон каражаттан баш тартсын дейт. Бирок бизди жойбосын дейт. Бул деген тарыхка, адабиятка, маданиятка болгон чыккынчылык. 2 саатка созулган ар кандай маселелерде эл өкүлдөрү калктын майда бирок маанилүү көйгөйлөрүн ортого салышты. Анын ичинен адеп, ахлак, улуттук менталитетке туура келбеген интернет сайттардын өтө оңой жеткиликтүүсү, өсүп келе жаткан муундун аң сезимин булгоодо деген сунуштар да айтылды. Баарын кунт коюп угуп, жазчусун жазып алган өкмөттүн жана президенттин өкүлдөрү ар бир жыйынга катышканы менен ал маселелер канчалык деңгээлде дарегине жетип жатканынан күмөн санагандар да бар. Шайыр Жунусалиева, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.